Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Кыргызстан менен Кытай товар жүгүртүүнү 65,1%га көбөйттү. Быйылкы жылдын январь-август айларында Кыргызстан менен Кытайдын ортосундагы товар жүгүртүү $835 миллион жетти. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу товар жүгүртүү 65,1%га өстү деп айтылды ЭЭКтин отчетунда. Кытайдын импорту $791 миллион ашып, 68,1%га өстү. Кыргыз Республикасынын экспорту 22,8%га өсүп, $40,9 миллион жеткен. Булак Акчабар чекитке ийже. Мигранттарга Москвада 28 октябрдан тарта иштер токтоп, карантин жарыяланат. Москвада коронавирус илдетинин күчөп жаткандыгына байланыштуу кайрадан карантиндик чектөөлөр киргизилет. Бул тууралуу Сергей Собянин билдирген. Анын айтымында 28 октябрдан 7 ноябрга чейин шаардагы ресторандарга, соода борборлоруна, кинотеатрларга жана сулуулук салондоруна барууга тыюу салынган. Азыркы учурда тейлөө тармагындагы ишканалар соода, маданият, эс алуу, кино көрсөтүүлөр ишин токтотуп жатышат. Ресторандар менен кафелер жеткирип берүү кызматтары үчүн гана ачылууда. Бала бакчаларда жана мектептерде каникул жарыяланат, ал эми университеттерде сабактар аралыктан өткөрүлөт. Ал эми театрлар менен музейлер ишин уланта берсе болот, массалык эл топтолгон иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынат. Ушундай эле чаралар Москва районунда да көрүлөт, дейт ал. Булак ЖТТВ чекитке ийже. Атамбаев Жээнбековду момент пайдаланган Кожобек Рыспаев кайсы тууга конгусу келет. Кожобек Рыспаев Атамбаевдин алтынына кокодон тоюп, анын башына гүл түшөөр менен колдогонду коелу шымын булгап алган. Жээнбековдун убагында желип жортуп жүргөнүн эл билет. Мына эми ушуга окшогон депутат эмне деп жатат? Бүгүн акылы ашып кетиптир. Жогорку кеңештин кезексиз жыйынында депутат Кожобек Рыспаев Садыр Жапаровго кайрылам, кошоматчылардан алыс болсоңуз деп акылын айтып, андан тышкары Сооронбай Жээнбековдун кызматтан кетүүсү тууралуу оюн билдирди. Эгер кошоматчылардан алыс боло турган болсо, Кожобек Рыспаев кожоңдоп үйүндө жатпайбы? Эл котур ташын камдап турса, бул котур алтынын кармап жүрсө керек. Ал айтат, түшүнүп турабыз, кырдаал оор, ушул учурда биз калыс болушубуз керек. Мен Сооронбай Жээнбековдун жакшы инсан, ыймандуу адам экенин билем. Президент катары өзүнүн антын аткара албаган үчүн ушундай көйгөй чыгып жатат. Коррупционерлердин мүлктөрүн жашырып алгандар, экономика өспөй жаткан үчүн эл көчөгө чыгып жатат. Садыр Жапаровго кайрылам, кошоматчылардан алыс болуңуз. Кедейчилик жоюлганда мындай сабактар болбойт. Биз бардык мыйзамдуу кадамдарды колдойбуз, дейт ал. Азизбек Гелдибеков. Республикалык мелдештин финалына Чүй менен Оштун улакчылары чыкты. 22 октябрда өткөн жарым финалдык таймашта Чүй облусу Ысык Көлдү 6-1 эсебинде утса, Ош облусу Таластын командасын 1-0 менен жеңди. Сокулуктагы Белек ат майданында өтүп жаткан көк буруу боюнча республикалык чемпионаттын финалында Чүй менен Ош облусунун командалары беттешет. Бул тууралуу аталган спорт боюнча федерациянын маалымат кызматы билдирди. Бүгүн өткөн жарым финалдык таймашта Чүй облусу Ысык Көлдү 6-1 эсебинде утса, Ош облусту Таласты 1-0 менен жеңген. Аталган турнир өлкөнүн көк бүрүү федерациясынын 25 жылдыгына жана улуттук оюндун эрежелерин иштеп чыккан авторлордун урматына арналып өткөрүлүүдө. Мелдеш облустук форматта уюштурулуп, ага өлкөнүн 7 дубаны жана 2 шаарынын командалары катышып күч сынашты. Мелдештин 3-чү оруну жана башкы байге үчүн финалдык беттештер 24 октябрда өтөт. Эскерте кетсек, улуттук көк бүрүү федерациясынын уюштурулганына быйыл чейрек кылым болду. Оюндун эрежелерин Болот Шамшиев, Темир Дүйшекеев, Болот Шер, Мамыркожо Бөкөнбаев жана Жедиген Мааданов иштеп чыкканы. Булак Спутник чекитке ийже. Электростанциядагы жарылуудан улам Кабул толугу менен жарыксыз калды. Ооганстандын борбору Кабул шаары жана башка бир катар провинциялар жарыксыз калды. Бул тууралуу Ооганстандын мамлекеттик энергетикалык корпорациясы билдиргенин РИА Новости жазды. Маалыматка ылайык, борбор калаанын түндүк батышындагы электростанцияда жарылуу болгон. Анын кесепетинен электр кубатын өткөрүүчү чубалгылар иштен чыккан. Булак Назар Ньюс чекитке ийже. Путин Афганистандын экономикасын калыбына келтирүү үчүн көмөктөшүүгө чакырды. Россия лидери баңгизатты өндүрүү жана сатуу Афганистанда негизги көйгөйдү жаратып жатканын белгиледи.
Россиянын президенти Владимир Путин Афганистандын экономикасын калыбына келтирүү үчүн жардам берүү керектигин билдирди. Мындай пикирин Валдай форумунда 21 октябрда айтты. Кырдаал өз убагында жана тийиштүү темп менен жөнгө салынышы үчүн албетте Афганистандын экономикасын калыбына келтирүүгө жардам берүү керек, деди Путин. Россия лидери баңгизатты өндүрүү жана сатуу өлкөдө негизги көйгөйдү жаратып жатканын белгиледи. Бирок акчалары жок болсо алар кайда барат? Социалдык маселелерин кантип каржылайт, деди Путин. Булак Спутник чекитке ийже. Эч ким сөз кылгысы келбеген бир чындык бар. Ал президент Садыр Жапаровдун татаал жолду тандап алгандыгы. Эл түп көтөрүлүп келип такка отургузса, бир ай өтпөй мен шайлоо өткөрүп, мыйзам жолу менен президенттикке келем деп тактан түшүп алганы. Президент болгусу келгендердин баарына шарт түзүп мүмкүнчүлүк бергени. 3 ай тирешип тытышып ар кандай каралоо, жакалоолорго чыдап жүгүрүп жүрүп, анан барып президент болгону. Андан соң өз партиясы тарапташтарын биз калыс бололу, эл күмөн санабасын деп таратып салганы. Эми мына жыйынтыгында эскисинин дагы жаңысынын дагы акчасы бары, жогунун да мүмкүнчүлүгү бирдей. Эл добушун берсе, ак үйдөн кош келдиңиз деп тосуп алат. Эл добушун бербесе, бийликти сагалап, бутка чалынбай оокатыңды кыл. Эбегейсиз бийлик менен шанс колуна тийсе дагы сугалактап жулкунбай баарына тегиз карап берди. Жок дегенде ушул кадамына кол чаап азамат деп айткан жок оппоненттери. Бирок жылдар өтөт, убакыт сааты келгенде бул кадам, ушул чечимдер даңазаланат, айтылат, жакшылап ойлонуп, калыс карап селеп салган адамга. Президенттин баардык кадамы алдын ала терең ойлонуп, анализделген кадамдар. Мурдунун учунан алысты көрө албагандар гана байкаган жок аны. Бир мамлекеттин мыйзамы өзгөргөн соң ар бир жарлык кабыл алынып, жаңы структура түзүлүп кол коюлгуча ансыз да 1 жыл убакыт керектелмек. Ошол 1 жыл ичинде Садыр Жапаров мен кыйынмын, мен кыйратам дегендердин баарына кызмат берип көрдү, сындан өткөрүп көрдү. Буга чейин ар бир иштен алынган министр жөн эле алынып калган жок, ар биринин элге жар салынбаган. Себеби көшөгө артында ошол кыска мөөнөттөгү кылыгы бар. Абийирин ачпайын деп гана тынч бошотуп коюп жатат. Апакай болуп турса эле бошотуп койсунчу. Эмгиче аларың аянтты башына кийип алат эле. Сырдуу жылмайып гана кыңктай албай кетишти го баары. Демек, ооба, эл билбей эле койгону дурус деген мандемдери бар. Менимче азыркы түзүлгөн структурадагы жаңы шайлангандардан дагы 4-5 шайлоодон кийин ыргыйт. Албетте тиги эрге кыйшык отургандары, анан барып кийинки бекиген министрлер жана жаңы шайланып келген 7-чакырылыштын депутаттары менен гана президент чыныгы алдын ала пландап алган ишине киришет. Эсиңерде болсо, кайсы бир интервьюсунда Садыр Жапаров айткан эле: биз күз айларынын аягы жаңы жылга чейин саясат менен алек болобуз. Мыйзам алмашат, жаңы мыйзамдар кабыл алынат, структура алмашат, шайлоолор өтөт. Анан барып жаңы жылдан баштап кайнаган иш башталат деген эле. Ушундай достор. Чындык мына ушундай. 1 жыл бою иргеп алды. Ким кандай иштеди, ким калп эле кыйкыра берет. Эми дагы бир 4-5 куру кыйкырыкты жолуна салып алса, шайлоону тынч өткөрүп алса, ал анан көрүп алгыла. Кызыктар алдыда. Камчыбек Ташиевди да жанына алып алгандыгы бекеринен эмес, анткени өкмөттө жылып басып, президенттин атын сатып, далай былыктарды былгытып, элге жаман көрсөтүп жойлогондор арбын эле. Жым эле басыла түшкөн чыгаар азыр ошолор. Бактыгүл Иманбек кызы.